Вообще некоторые девушки меняют свой взгляд на жизнь из-за того, что Биздин курска катышкан кыздардын жашоого болгон көз карашы өзгөрөт. Инженерия, технология тармагы алар үчүн өтө кыйын нерседей туюлат. Ага келишпей эле койгон оң дешет. Курска катышкандан кийин бул чөйрөдө бардык эле адам иштесе боло турганын түшүнүшөт. очень доступно, и этим может заниматься любой человек вообще. Бул кыздар орбитага спутник учуруу аракетинде. Эгемендүү Кыргызстанда биринчи жолу спутник уруу мектебин ачышкан. Алар инженерия, илимий технология жаатында өнүгүүгө үндөшөт. Кыздар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, гендердик теңчиликке умтулушат. И на это он расходует энергию, нагревая сам резистор. Резистор Arduino CubeSat Plus. Бул сөздөр спутник уруу мектебине окуганы келген 10 чакты кыздар үчүн азырынча түшүнүксүз. 2 жуманын ичинде алар аталган нерселерди толугу менен өздөштүрүп, практика жүзүндө иштөөнү үйрөнүшөт. Так как проект является не только научным, но и социальным, у нас одна из целей — это запустить спутник, а вторая цель — это вовлечь девушек больше работать в STEM и изучать STEM на данный момент. Поэтому наша цель... Биздин долбоор илимий гана эмес, социалдык да болгон үчүн. Биздин максатыбыздын бири спутникти орбитага кое берүү. Экинчиси кыздарды инженерия, математика, илимий технология тармагына тартуу. Ошондуктан биз быйыл 100 чакты кызга өзүбүздүн базалык курсубузду үйрөтүшүбүз керек. Биздин курсубузда алар так илимдерди гана эмес, өзүнө ишенгенди, билим алып, кесибин аркалаганды, өздүк тандоо жасаганды жана элдер менен сүйлөшүп, коомдо ордун табууну үйрөнүшөт. Бул нерсе алардын келечекте ким болушун аныктайт. Биздин оюбузча бул өтө маанилүү. Собственный выбор, то, как общаться с людьми, как ставить себя перед обществом. Это тоже очень важно, мы считаем, потому что это тоже определяет то, кем они станут в будущем. 2018 жылы Бишкекте ачылган спутник уруу мектебинин 60тан ашуун бүтүрүүчүсү бар. Алардын мыктылары спутник уруу аткан негизги топко тандалып алынат. 10 кыздан турган бул топ CubeSat, кичинекей жасалма спутник жасашат. Спутник сүрөткө тартуу функциясын аткарат. Сам CubeSat, он размером 10 на 10 на 10 сантиметров. CubeSat'тын көлөмү 10 сантиметр болот. Бул мында турган принтерден чыккан жөн гана модель. Биз жасаган экинчи модель. Бизде негизги топ бар. Алар бул жерге көнүгүү келип, курстарга катышат. Негизги топко кошулуу абдан оңой. Болгону каалоо керек. Биз берген тапшырмаларды аткарып, ага жеткиликтүү убакыт бөлсөңүз, биздин топко кошула аласыз. Вы достаточно этому времени уделите, то с легкостью попадете в нашу команду. Негизги топко тандалып алынгандардын бири 15 жаштагы Бегайым. Ал Бишкектеги мектептердин биринде окуйт. Бегайым жаңы келген катышуучуларга ширетүүнү үйрөтүп, өз алдынча программалоону өздөштүрүп атат. Раньше я не думала, что я буду развиваться в такой технической сфере, а благодаря этим курсам я поняла, что всегда у человека есть барьеры, когда говорят... Мен мурун технология жаатында өнүгөм деп ойлогон эмесмин. Адамдарда илим, техникага байланыштуу кесиптер өтө оор деген тосмо бар. Ошого гуманитардык илимдерге жакыныраакмын дешет. Мен ошолордун бири болчумун. Инженер болуу үчүн математика, физика илимдеринин гений болушун керек деген стереотиптер бар. Бул ой мени кадимкидей басынчу. Технология жаатында өнүгүү үчүн менде укмуштуудай сапат жок, кыла албаймын деп ойлочумун. Бул курстарды аяктагандан кийин бардык нерсе мүмкүн экенин түшүндүм. Я думала, надо было бы, чтобы развиваться именно в такой научной сфере, технической. Но после прохода на эти курсы я поняла, что все возможно. Курста жашы 14төн жогору кыз келиндер гана билим алышат. Алар физика менен инженердик иштин негиздерин, тетиктерди туура улаштырууну жана ширетүүнү үйрөнүшөт. Мы отказались обучать девочек-мальчиков в одной группе зачастую, потому что сам проект направлен... Биз балдар менен кыздарды бир тайпада окутуудан баш тарттык. Себеби биздин долбоор кыздарды так илимдерге тартууга багытталган. Анын үстүнө кыздар үчүн эркек балдар менен бир бөлмөдө окуу кыйыныраак экенин көрдүк. Жөнөкөй мисал. Кыз ширетип аткан учурда жанындагы бала анын колундагы каңдагыч аспапты сурады. Кыз ойлонбой дароо эркек балага карматып койду, өзүнүн ишин бүтүрбөй туруп. Эмесе ишин аягына чыгарып деле берсе болмок.
Кыздар эркектер сыяктуу эле окууга жөндөмдүү. Экөөнү тең жакшы өздөштүргөнү, өздөштүрө албаганы кездешет. Ал алардын жынысынан көз каранды эмес, адамдын өзүнөн. Болгону мындай адамга жалпак, жеткиликтүү тил менен түшүндүрүү керек. Пол. Это просто человек такой, и все. Ну, просто ему нужно объяснить более понятным языком каким-то. Саида Умарова бир кыздын энеси. Декреттик эргүү учурунда окуп алууну чечкен айым берилген тапшырманы биринчилерден болуп аткарды. Мен таятам радиоприемниктерди оңдоп жүрчү. Ошо кызык мурун паяльник менен иштечү. Өзүм деле кичинекей бир иштей турган комнаткам бар болчу. Ошо кичинекейимде как мындай кукла ойнобой эле ушундай нерселер менен кызыгып жүрчүмүн. Карасам эле Facebook'тан булар ошо конкурс жарыялаган экен. Мен да катышып көрөйүн деп күчүмдү сынап көрүп, ушуган өтүп кеттик. Келгенибизге бүгүн 4-чү күн болду. 1-3-чү күн бизди 3D модель боюнча үйрөтүштү. Ошо компьютер боюнча. Бүгүн 4-чү күн. Паять этип көрүп атабыз. Фонарик берген момундай азыр. Ушундай модель 3 светодиод деп коет экен момундайды. Паяльник менен олова. Азырынча бул процесс жүрүп жатат, билбейм кандай чыгат. Батарейка менен ушинтип кантип жасашты бизге үйрөтүштү. Эркектин 70 өнөрү аздык кылат дегенде эле азыркы учурда, азыркы заманда кыздарга 70 өнөр аздык кылат десем деле болот. Анткени азыр кайсыл жакта карабы политика, соода сатык, бул жакта аялдар жүргөн үчүн бизди слабый пол дешет, бирок анысына мен кошулбайм. Азыр конституциябызда айткандай эле аял менен эркек киши укугу бирдей деп атышпайбы? Ошого жараша азыркы учурда бул нерсе жалгыз гана эркектин иши эмес деп ойлойм да. Ошон үчүн аялдар деле азыр көтөрүш керек болуп атат. Биздин Кыргызстанда бул нерсе келген аябай кубанычтамын. Кийинки муунга дагы бир пайдалуу нерсе болот деп ойлойм. Биз техника өнүгөт. Андай жакшы мээлер бир гана эркектерде эмес, аялдарда деле чыгышы мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүк аял кишиге берген. Вот у нас стереотип, они с детских садиков. Моя младшая дочь ходит в начальную школу и... Бизде стереотиптик ой жүгүртүү бала бакчадан башталат. Менин кичүү кызым башталгыч класста окуйт. Анын китептерин окуганда төө чачым тик турат. Жөнөкөй мисал, кыз менен балага берилүүчү белектердин бөлүнүшү. Китептеги сүрөттөрдө эркек бала үчүн ракета, муштуудай машиналар, ал эми кыздарга болсо курчак менен ашкана шаймандары көрсөтүлгөн. Биз башынан эле ушундай стереотиптерди баланын мээсине сиңирип атпайбызбы? А балки менин кызым космонавт болгусу келеттир. Эмнеге биз алдын ала анын ким болушун чечип атабыз? Бала бакчада өткөрүлгөн 23 февраль, 8 март сыяктуу майрамдар өзүнчө бир гендердик стереотиптерди даңазалоо сыяктуу болуп калды. Бул нерсе менен ар бир деңгээлде иштөө зарыл. Биринчиден баланын индивидуалдык жөндөмүн аныктоо керек. Анткени математикага шыгы бар кыздар болот. Эркек балдардын арасында гуманитардык илимдерге кызыкканы, чыгармачылык чымыны барлары кездешет. Дизайнер болгон эркек кишилер аябай көп. Биздин Кыргызстанда да бар. А балким кичине кезинде алар машина ойногонду эмес, курчак жасаганды каалагандыр. Бул нерсе алардын эрдигине эч кандай шек келтирбейт. Айтайын дегеним, эркек кишилер каалаган кесибин аркалаганы укуктуу болушу керек. Аялдарга да өзүнүн таланттарын өстүрүүгө укук берүү керек. Эгер биз ушундай стереотиптерден алыстасак, ар бир балада ар түрдүү жөндөм бар экенин, дал ушул өздүк жөндөмдү өнүктүрүү маанилүү экендигин көрө алабыз. Ошону менен бирге баланын тандоо укугун сыйлоо керектигин түшүнсө болот. Насколько важно развивать вот именно индивидуальность ребенка и уважать его право на эту индивидуальность. Спутник учурууну кыялданган кыздардын бул тармакты изилдеп чыгышына 1 жылдан ашык убактысы кетти. Алар керектүү маалыматты англис тилинде окуганы мажбур. НАСАнын адистери демилгелүү топко кеп кеңеш менен жардам берип келет. Это такая индустрия новая для Кыргызстана, никто с этим практически не работал, да, сейчас из современников. То есть раньше у нас было бюро конструкторское, которое функционировало на территории Фрунзе. Потом после этого никто этим не занимался, после 90-х. Бул индустрия Кыргызстан үчүн жаңы. Замандаштарыбыздын арасында бул тармакта иштегендер жок эсе. Мурун Фрунзе шаарында конструктордук бюро болгон.
Бирок 90-жылдардан кийин тилекке каршы иштебей калган. Азыр биз ушул тармакты мекенибизде кайра жандандырууга аракет кылып атабыз. Бизге жардам бере алган адистер өлкөдө жок. Мындай ишти жасоо абдан кыйын. Биз чет өлкөлүк адистер менен байланышып атабыз. Дагы бир кыйынчылык. Менимче Кыргызстанда инженерия өнүккөн эмес. Бул тармакта да бизге кеп кеңеш бере алган адистерди табуу кыйын. Китептерди, документтерди өз алдынча үйрөнүүгө туура келет. Көп нерсе түшүнүксүз, ошондуктан көп материалдарды окуп отуруу керек. Кыйынчылыктардын негизгиси бул каржылоо. Анткени бул Кыргызстан үчүн кымбат нерсе. Ошондуктан кошумча каржы издөө маселесинин үстүндө иштеп жатабыз. Самим изучать. И я думаю, финансирование тоже является одним из основных моментов, потому что это так относительно недешево для нашей страны. И сейчас вот мы занимаемся поиском дополнительных финансов. Спутникти учуруу үчүн болжол менен 150 000 АКШ доллары керектелет. Азырынча мындай каражат чогула элек. Курсы бесплатные. Наше финансирование идет от гранта. Мы получили грант. Вот. И у нас также есть... Биздин курстар акысыз. Бул гранттын жана бизди колдогон адамдардын каржылоосу менен болуп атат. Азыр биз кайрымдуулук кылуу үчүн баракча жасап атабыз. Мындан сырткары эл сомубуз бар. Ушунун эсебинен иш жүрүп атат. Эмне үчүн биздин курстар акысыз? Себеби биз билим алуу адамдарга жеткиликтүү болушун каалайбыз. Анткени башка жерлерде бул кымбат. Потому что мы за то, чтобы знания были доступными. Мы хотим, чтобы люди учились, и это было доступно, потому что во многих местах это дорого. Космосту кыялданган кыздар өз аракети менен аял менен эркектердин тең укуктуу болушуна умтулушат.